Касым-Жомарт Токаев Абу-Дабинин туруктуу өнүгүү жумалыгынын ачылыш аземине катышты. Казакстандын президенти менен бирге иш-чарага Баянын, Азербайжандын, Руанданын, Өзбекстандын президенттери жана Малайзиянын, Жаңы Зеландиянын, Финляндиянын өкмөт башчылары, ошондой эле кайра жанма энергия булактары, технологиялык өнүгүү жана инновациялар жаатындагы саясатчылар, лидерлер, инвесторлор жана ишкерлер катышты. Белгилей кетсек, Абу-Даби саммити жашыл технологияларга жана энергиянын альтернативдүү булактарына инвестицияларды шыктандырууга, буунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү үчүн инновациялык чечимдерди издөөдө багытталган алдыңкы жана глобалдык аянтчалардын бири. Бириккен Араб Эмираттарынын борборундагы иш-чаранын алкагында туруктуу өнүгүү жаатындагы көрүнүктүү жетишкендиктерди даңазалаган беделдүү сыйлык тапшыруу аземиде болуп өттү. Буга чейин Казакстандын президенти Бириккен Араб Эмираттарынын президенти жана ишкер чөйрөнүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Касым-Жомарт Токаев жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостугу үчүн Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаянга ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы Казакстан менен Эмираттардын ортосундагы мамилелер достук, ишеним жана өз ара урматтоо духунда өнүгүп жатканын баса белгиледи. Казак лидери Бириккен Араб Эмираттарынын президентин Астанага келүүгө чакырды. Айта кетсек, Бая өлкөнүн 10 ири чет элдик инвесторлорунун катарына кирет. Өткөн жылы ал жактан атамекендик экономикага төз инвестициялар агымы 2 эседен ашык көбөйгөн. Мамлекеттер өз ара товар жүгүртүүнү $1 миллиард жеткирүүнү максат кылууда.